Телесабак. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Силер менен телеэкран аркылуу көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Балдар, биз сабагыбызды баштаардан мурда эрежени эстеп алалы. Адептүүлүктү биз сактап, сабакты биз баштайлы. Аракеттен натыйжа көрсөтүүгө шашалы. Эрежени унутпай, баарын эстеп алалы. Мекен таануу сабагына окуу куралдарыңарды алган болсоңор, сабагыбызды баштайлы. Телесабак. Бул эмне? Туура, бул жаратылыш. Жаратылыш ааламдын материалдык дүйнөсү. Турмушта жаратылыш сөзү көп учурда табигый жашоо, чөйрө деп аталып жүрөт. Адамдын колунан жасалбаган бардык нерселер бул жаратылыш. Балдар, биз жаратылыш деген сөздү укканда оюбузга эмнелер келет? Ойлонобуз. Жер, күн системасындагы планета. Жердин үстүнкү катмары топурак менен капталган. Демек, бүгүнкү сабактын темасы жер бетиндеги жаратылыш жана топурак. Бүгүнкү сабакта жердин бетиндеги жаратылыш, топурак жөнүндө билесиңер. Топурактын пайдаларын, курамын далилдеп айтып берүүгө үйрөнөсүңөр. Кана балдар, жогорудагы сүрөткө карап ойлонобуз. Бул эмне деп ойлойсуңар? Бул топурак. Ал асылдуулукка ээ болгон жер кыртышынын үстүнкү катмары. Топурактын калыңдыгы бир нече сантиметрден 2–2,5 метрге чейин термелет. Жердин үстүнкү катмары топурак менен капталган. Топурак эң сонун касиетке ээ. Эгерде топуракка өсүмдүктүн уругу түшсө, бир нече убакыт өткөн соң ал өнүп чыгат. Тамыр байлап, сабагы узарат, жалбырак ачат, гүлдөйт, анан мөмө байлайт. Кичинекей эле бир урук чоңоюп, түшүм берет. Топурак болбосо, ал кайда өсөт эле? Топурак ушундай касиеттүү нерсе чөптөрдү, бактарды, түркүн жашылчаларды, гүлдөрдү, эгинди, пахтаны өстүргөн топурактын сыры эмнеде болду экен? Эмне үчүн топурак өндүрүү касиетине ээ? Келгиле балдар, тажрыйба жүргүзүп көрөлү. Анда эмесе, бир идишке 2 чоң кашык топурак айнек идишке суу даярдап алгыла. Даярсыңарбы? Анда тажрыйбабызды баштайбыз. Биринчи тажрыйба. Айнек идишке суу куюп алабыз. Топурактын бир тогологун айнек идиштеги сууга салабыз. Эмнени көрүп турасыңар? Ооба, топурак сууга эригенде көбүкчөлөр чыгып жатканы көрүнөт. Кандай жыйынтык чыгарсак болот? Демек, балдар, топуракка аба бар, топуракта аба бар. Топурактын арасындагы аба суу бүртүкчө болуп жогору көтөрүлөт. Ал суудагы аба. Ал суудагы аба деп билүүгө болот. Экинчи тажрыйба. Топуракты кармалап көрсөң, анын нымдуу экенин байкайсың.
Топуракты отко ысытып, үстүнө муздак айнекти тособуз. Бир аздан кийин айнек ным болуп калат. Демек, топуракта суу бар. Үчүнчү тажрыйба. Өсүмдүктөрдүн тамыры топурактагы абадан дем алат. Алардын өздөрүнө керектүү сууну жана эритинди түрүндөгү заттарды соруп азыктанат. Топурактагы азыктандыруучу заттар дайыма чириндинин эсебинен толукталып турат. Силер жаратылыштагы асказоолор, ар кандай таштар тынымсыз бузулуп турарын билесиңер. Ошентип, майда таштардан, кумдан жана чоподон көпкүчөп катмар түзүлөт. Бул катмарда өсүмдүктөр азыктануучу заттар болбойт. Аерде түрдүү бактериялар, микроорганизмдер, өсүмдүктөрдүн тамырлары жана түркүн жаныбарлар, сөл жандар, курт кумурскалар, сары чычкандар жана талаа чычкандары мекендешет. Алар жерди казып, ийиндерине суу жана аба кире тургандай жол жасашат. Жамгыр жерге сиңип, жер катмары бузулат. Кышында тоңуп, жайында эрийт. Өсүмдүктөрдүн калдыктары, жалбырактар чирийт. Ошентип, акырындык менен таштар, кум жана чопо топуракка айланат. Топурак өсүмдүктөрдүн өсүшү үчүн зарыл болгон жердин үстүнкү катмары. Топурактын негизги касиеттери күрдүүлүгү. Топурактын күрдүүлүгү курамындагы чириндинин өлчөмүнө жараша болот. Төртүнчү тажрыйба. Кашыкта ысытылган топуракты айнек идиштеги сууга салып аралаштырабыз. Бир аздан кийин суунун түбүнө кум менен чопо чөгүп калат. Демек, топуракта кум жана чопо бар. Топурак эритилген сууну чыпкалайбыз. Бешинчи тажрыйба. Сууну айнекке тамчылатып, айнекти отко кармайбыз. Суу тез эле бууланып, айнекте ак так калат. Бул туз. Демек, балдар, топуракта туз бар. Туз бул өсүмдүктөрдүн өсүшүнө дагы пайдалуу. Демек, балдар, топурактын курамында аба, суу, чиринди, кум, чопо жана туз бар экендигин билдик. Бул топурактын түшүмдүүлүгүнө шарт түзөт. Башкача айтканда, алар өсүмдүктөрдүн өсүшүнө керектүү заттар болуп эсептелет. Бак дарактардын, чөптөрдүн тамыры топуракта жайгашкан. Жерди казып көрсөк, чатташкан тамырларды көрөбүз. Алар топурактан сууну, азык заттарды сиңирип алып турат. Кээ бир жаныбарлар топурактын сапатынын жакшырышына да жардам берет экен. Силер билесиңерби? Алар кайсылар? Ооба, балдар, алар суур, кашкулак, чычкан, коңуз, сөл жан жана башка ийин казып, топуракты аралаштырып, майдалап, топурактын сапатын жакшыртат. Анда эмесе, балдар, видеого көңүл бурабыз. Сөл жан табигый жер семирткич катары пайдаланылат. Сөл жан
бузулган жерлерди оңдоп кетчү касиети бар. Ал жерди дарылайт. Балдар, силер билесиңерби, топурактын кандай түрлөрү бар? Бул кандай топурактар? Булар боз күрөң жана кара топурак. Боз күрөң топурак кургакчыл, бадалдуу тоолорундагы топурак тиби. Балдар, билесиңерби? Өлкөбүздүн негизги топурактары боз топурак. Алар жердин бийиктигине жана жаратылыш шарттарына жараша болот. Бул топурактардан жашылчалар менен буудайдан мол түшүм берет. Кара топурак шалбалуу жана токойлуу талаада көп жылдык чөптүн чиришинен пайда болгон топурак түрү. Эми балдар, топурактын түрлөрү менен таанышып алалы. Боз топурак тала зоналарында кездешүүчү топурак. Тоо топурактары тоолуу жердин шартында өрчүгөн топурак. Шор топурактар курамында сууда жакшы эрүүчү туздар: хлор, сульфат, карбонат, арбын. 25%дан ашык кездешкен топурактар. Эмесе балдар, эстеп калгыла. Өлкөбүздүн негизги топурагы боз топурак. Өсүмдүк топуракты тамыры менен бекемдейт. Суу жеп кетүүдөн жана катуу шамалдан сактайт. Топурак жаратылышта абдан жай жаралат. Эмесе балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, төмөндөгү суроолорго көңүл бурабыз. Өсүмдүктөр топурактан эмне алышат? Туура, азык заттарды алышат. Топурактын курамында эмнелер бар? Аба, чиринди, туз, суу, кум, чопо. Кандай топурак пайдалуу? Ооба, чириндиси көп топурак пайдалуу. Келе сабак. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Жердин бетиндеги жаратылыш, топурак жөнүндө билдиңер. Топурактын пайдаларын, курамын далилдеп айтып берүүгө үйрөндүңөр. Балдар, үйгө тапшырма. Топурак жөнүндө окуп, чакан китепче жасап, аны досторуңа, ата-энеңе жана мугалимиңе айтып бер. Досторуң менен биргеликте коопсуздук эрежесин сактап, тажрыйба жасап көргүлө. Көрүшкөнчө, саламатта болгула.